Бүгүндөн өлкө боюнча 95% калк санариптик берүүлөрдү көрө баштады. Ал үчүн 54 санариптик таркаткыч орнотулган. Андан сырткары радио байланыш жетпеген алыскы аймактарга санариптик теле берүүлөргө туташтыруу боюнча жабдуулар коюлуп жатат. Кыргызстанда мындай 326 пункт бар. Алар калктын 5%-ын түзөт. Бул аймактарда иштер толук аткарылып бүткөнгө чейин аналогдук берүүлөр өчүрүлбөйт. Азыркы күндө калган бизде Ош областы боюнча 85 айыл калды. 85 айлы жылдын эртеңе чейин этап менен санарипке өткөрөбүз. Жалал Абад областы боюнча 62 айыл бар. Баткен областы негизинен санарип форматта көрүп атышат. Автоматтык санарип ретрансляторлор Чүй, Ысык көл жана Ош облустарында орнотулган. Арасында тоолуу райондор да камтылган. Ошентип Бишкек шаарында санарип аркылуу 54, Ошто 30дан ашуун канал көрсөтүлүүдө. Айыл жерлеринде болсо жалпы 15-20 канал санарип аркылуу чыгып жатат. Кыргыз элибиз бир жаңы прогресске чоң кадам шилтеп, чоң мүмкүнчүлүктөр ошо биз телегөрүүчүлөргө ачылат. Өкмөт башында убадалагандай санариптик теле берүүгө өтүү үчүн мамлекет аз камсыз жарандарга ресиверлерди акысыз берүүнү көмөктөштү. Тиешелүү кызмат өкүлдөрү кайсыл бири жарамдуу жана сапаттуулугу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Мындай да бизде билесиздер, баары айылдар тоолуу аймакта жайгашкан. Анан тоодо жайгашканда дагы жылга кирип, жылга новочуна кирип кетет. Ошондон жана теле чалгычтарынан да көрбөй калышы мүмкүн. Ошондо аз санда бир 5-6 үй бир айда калып калышы мүмкүн. Ошол үйлдөгүлөр сөзсүз түрдө спутниктен кабыл алып өтүш керек. Учурда санариптик телерадио берүүгө өтүүгө байланышкан маселелерди чечүү үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Жумушчу топко элге санарипке туташтырууга жардам көрсөтүү жана мүчүлүштүктөрдү жоюу милдеттери жүктөлгөн. Эң негизги максат ошол штабтардын элдин кайрылуусуна реакция берүү, жардам берүү. Штаб бул эми техникалык жетишпестик мүчүлүштүктөр болсо, ал жерде ар бир райондо администрацияда айыл өкмөттө бирден адис бар. Ошолорго кайрылса, барып же баягы жакшы тартпай атса, же антеннасы ушундай начар болуп атса, техникалык жактан жардам беришет. Өлкөнүн түштүгүнө аналогдук жана санариптик берүүлөрдү жиберген бөлмөдө 20дай жабдыктар өчүп, 3-өө гана иштеп калды. Калгандары кечээ түндө өчүп. Бүгүн мындагы кызматкерлер жаңы система менен ишин баштады. Соцпакет калды 37 канал, 39 коммерческий калды и компакет 52 канал калды. Эгерде санариптик теле берүү боюнча көйгөйлөр жаралса, өкмөттүн аймактардагы өкүлчүлүгүнө кайрылууга болот. Эске салсак, санариптик берүү өлкөнүн маалымат коопсуздугун жана теле жаатындагы техникаларды жаңылоо максатында киргизилген. 2015-жылы башталган жараян ушул жылдын 15-майында токтотулары алдын ала эскертилген болчу. Бегима Асанова, Бактияр Асилбек уулу, Ынтымак.